Эркен журналист Идырыс Исаков Кыргыз эл баатыры, Манас орденинин толук кавалери, академик Мамбет Мамакеевдин ооруканасынын жанындагы жерге үй куруп алганы туурасында репортаж даярдап YouTube баракчасына чыгарган. Ал репортаждан соң оң жана терс пикирдеги ар кандай ой пикирлер айтылууда. Алардын бири журналист Самир Казакбаев Мамбет Мамакеев деген тирүү легенда, миңдеген адамдын өмүрүн сактаган дарыгер деп Идырыс Исаковдун иликтөөсүнө каршы пикирин билдирди. Анда мындай дейт: журналисттик иликтөөдө адамдын абийирине шек келтирбейт, жеке турмушуна кийлигишпейт жана бир тараптуу каралабайт. Бүгүн дагы бир материалдардын үзүндүлөрүн көрүп алып абдан кейидим. Муну материал деп атаганга деле болбойт. Бир чунак баланын аксакалды кекетип мокотуп атканын көрүп унчукпай кое албадым. Бөрк ал десе баш алат деп ушуну айтса болот. Улут деградациясын ачыктаган, анысы да аз келгенсип, аны жар салган акмактар көбөйдү. Моюнга алыш керек кемчиликти. Халтуранын да чеги болот. Сен адегенде адаби тилде сүйлөгөндү үйрөн үкөм. Ките оку. Экинчиден жүзгө чыкканы калган карыянын маңдайына отуруп алып маймыл болгонуң уят. Иликтегичиң иштеп жатса, тынгысы келбей атса, клиниканы иликтебейсиңби? Маңдайына барып алып наадандык менен албуттугуңду көрсөтпөй. Эгер иликтегенди билбесең, өзүңдүн тилиң менен айтканда дабдырап эмнеге барасың? Журналисттик иликтөөдө адамдын абийирине шек келтирбейт, жеке турмушуна кийлигишпейт жана бир тараптуу каралабайт. Бул деген иликтөөнүн эң жөнөкөй эреже менен талаптары. Журналистиканын беделин түшүрбөй, тынч оокат кыл, шишиң толуп баратат, деп жазган Казакбаев. Буга улай дагы бир журналист оюн билдирди. Мага демектен спрут даярда. Бул жолкуң туура эмес дейт ал. Анда кайрылууну толук окуп берейин. Алгач салам кесиптешим Идырыс Исаков. Ойдолоктотпой, же сенин журналистиканын этикасына кирбеген манераңдай колубузду көрүнгөн тарапка кесей бербей, айта турган оюмдун өзөгүн айтайын. Чейрек кылым журналистиканын ландшафында жүрсөм дагы буга чейин бир да кесиптешиме сага айта турган пикир жаралган эмес менде. Төмөндөгү айтуучу пикирим сенин жакындагы YouTube'дагы өздүк каналыңа жарыяланган Кыргыз эл баатыры, Манас орденинин толук кавалери, академик, дүйнө тамшанган хирург Пироговдун атындагы Эл аралык хирургия ассоциациясынын ардактуу мүчөсү, Гиннес рекорддор китебине өз ишинде эң узак жыл иштеген хирург катары кирген жана да кайталангыс дарыгер Фридмандын колунан таалим алган. Дагы сен элес албаган же сен элес алгың келбеген планетабыздагы далайлаган саламаттуу медицинага тиешелүү абройлуу уюмдардын ардактуу мүчөсү жана анын колунан тарбияланып чыккан дарыгерлердин алды медицинасы өнүккөнделген Европанын бир катар өлкөлөрүндө, АКШда, Израилде, Орусияда жана могу эле кошунабыз Казакстан менен Өзбекстанда үзүрлүү эмгектенип, ажал менен тирүүлүктүн ортосунда алышып, далайлаган адамдарды илдетинен айыктырып, алардын жаркын жашоодогу өмүрлөрүн узартып келе жаткан саламаттыкты сактоонун мыктыларынын устаты. 100 миңдеген адамдарды даарылап жашоосуна жашоо улаган Мамбет Мамакеев аксакал менен болгон акыйлашууң ушул ойлорумду жазууга себеп болуп отурат. Кесиптешим, билесиң, билбесең билип ал. Кыргыз таалими жаралганы чөбөрөсүндөй болгон неме эч качан чоң атасынан да чоң кишиге сенчилеп бирде туруп бери караң, эми караң деген сыяктуу журналистикалык адаби диалектикада жок жаргондор менен 95-теги карыянын маңдайына отуруп алып чокчолоңдогонун көрүп өптүрмүн. Анан дагы медицинаны сүйлөп күпүлдөп атасың. НХЦ эмне экенин чечмелей албай туруп, силерде операциянын көрсөткүчү төмөн экен. Силерде 100% операция жасалышы керек болчу деп Мамбет Мамакеев аксакалды ошпогондо да ошол жерде отурган Эрнис Тилеков, Таалайбек Акматов сыяктуу Кыргызстандагы мыкты хирургдарга акыл айтып атканың өтө эле осол көрүндү. Таалайбек Акматовдун атасы профессор Аманкул Акматов өмүрүнүн аягына чейин дартка кабылган адамдарды ажал оозунан алып калуу менен күрөшүп өткөн. Дагы бир жериңде Архимед Эврика деп кыйкыргандай сөз ортосунда шаарда 100 журналист болсо бирөөдө басып келип менчилик текшербептир дегендей өзүңдү башка кесиптештериңден дали бийик көтөргөнүң кесиптештериңди сыйлабастык өүндө көрүндү ушул айтканың. Дагы да 30 жылдан бери сизге сын айтылбаптыр деген тариште да бирдемелерди кобурап кеттиң. Мунуң да туура эмес. Ал кишиге далай сындар айтылган, бирок сенкиндей орой ыкмада ооруп жаңыдан сакайып келаткан чоң атаңдан да улуу кишинин маңдайында
колдоруң менен столду койгулагандай эмес. Ал кишине бирде туруп сен, бирде туруп сиз дегениңдей эмес, башкача тартипте айтылып келген сындар. Бардыгынан да бир бүтүн элдин ой сезимине терс жана коркунучтуу таасир жаратуучу. Кыргызча айтпай эле коеюн ал сөздү. Кыргыздан айланып кетсин ошондой ажырым. Разжигание межнациональной розни деген түшүнүктү козгоп таатасың ошол жерде. Жердешиңиз Садыр Жапаров анака мынака деп массалык маалымат жыйынында жүрөсүңбү? Андай сөз оозуңа эле эмес, оюңа да келбесин. Баалап кетким келет сага. Эгер сен чылап деталдаштыра берсем, сөз өтө эле узак кетчүдөй. Токтотоюн. Сенин мага кайра жооп берүүңдү же санаалаштарыңдын арыдай ызылдап чаккан комментарийдин деле кереги жок. Изилдөө иштериңди албетте сага ийгилик. Бирок аксакал кишиге жасаган дараметиң далайларга эле эмес, кыргыз табиятына да жакпаган иш болгонун мойнуңа алып койгонуң оң. Эгерде кылымдардын бороонунда миң чайпалып үзүлбөй, чачырап жок болуп кетпегениңдин өзөгү болгон кыргыз элинин нарк наслин, каада салтын баалаган, сыйлаган уулу болсоң, деп жазат Кенжебек Арыкбаев.